ысык көлүбүздүн экология темасын улай турган болсок, бул жылы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары көл түбүндөгү таштандылардан жана браконьерлердин балык уулоочу торлорунан тазалоо ишин колго алдыңыздар. Суучулдарыбыз иштин оордугуна карабастан 4 айга жетпеген убакыт ичинде 96 000 метрге жакын тор, 6 тоннага жакын таштандыны чыгарышты. Бул иш учурда да уланып жатат. Ушул жерден мен көлдүк туугандарга кайрылып кетет элем. Салган торлоруңар браконьерлерге унутулуп калып, түшкөн балыктар чирип, жыттанып кеткен учурлар аябай көп болуп атат. Бул эмне деген акмакчылык? 96 000 метр деген бул 96 километр. Көлдүн түбүнүн баары эле тор болуп кеткен да. Келиңиздер, бир адам баласыбызга акыры ушу балыктарга дагы бир 3 жыл, 5 жыл бир тынч жашоо бербейлиби? Мораторий кирген, балык жебей койсоңор эч нерсе болбойт, 3 жыл, 5 жыл. Сатып алып жегиле, башка балык өстүрүп аткан жерлерден дегендей. Түбү эле эмес, көлдүн түбү эле эмес, тегерегинин баары таштанды. Ошол жаратылышка отургандан кийин, эс алгандан кийин жыйнап тегерегиндегини бир баштыкка салып ала барып туруп таштаган жашикке салып коюш оорбу? Оор эмес да. Бул бир эле көлдүктөргө тиешелүү эмес, бүтүндөй кыргызстандыктарга тиешелүү. Биздин чакан көлдөрүбүз көп республика боюнча. Природабыз Кудай берген природа, жаратылышыбыз. Анан айтабыз келип, туристтер менен, туризм менен деги өнүгөбүз деп. А бирок өзүбүз туризмдин тамгасынын дагы эрежесин сактабайбыз. Келгиле бири-бирибизди тарбиялайлы, улуу кичүүнү, ошол таштандысын таштап кетип баратса башкабыз айталы, алып кетме ону деп. Эч ким тегеректе жок болсо көзүң менен көрсөң, көтөрө кетсең колуңа бир нерсе жугуп калбайт. Ал өзүбүздүн айлана чөйрөбүз, өзүбүз ошол жерде эс алабыз, өзүбүздүн мекенибиз дегендей. Келгиле ушинтип бири-бирибизди тарбиялайлы. Адам баласыбызга акыры. Ошол кичи көлдөрдүн жээгине барсаң дагы тегерегинин бардыгы таштанды. Эс алып отурат да ошо ойдон таштап коюп кетип калат. Бөтөлкөсү жатат, баштыгы жатат, менден башкасынын баары жатат. Ошон үчүн сиздерди бардыгыңыздарды, кыргызстандыктарды чакырып кетет элем. Туризм менен өнүксөк болот. Бизге мына эми туристтер келе баштады. Быйыл 10 миллион турист күтүп атабыз. Былтыр 4 миллион туристти кабыл алган болсок, быйыл 10 миллионду. Ошондуктан сиздерди чакырып кетет элем. Тазалыкка, бири-бирибизди тарбиялайлы.